Өтө оор жүрөгүм ооруп аткан маал эле да, ошол маалдачы. Германияга барып, Германиянын Мюнхен шаарында жүрөгүмө операция жасаттым. Анан кайра жакшы болуп калдым, Кудайга шүгүр. Анан ошолор ошондо айткан эле 2 айдан кийин кайра келип текшерилесиң депчи. Анан ошол убакытка туш келип калыптыр да. Ташиевдин жээни иштен алынганы айтылууда. Ишенимдүү маалымат булактары транспорт тармагынын прокурору Нургазы Матисаков иштен алынганын билдирди. Ал УКМКнын экс-төрагасы Камчыбек Ташиевдин жээни экени белгилүү. Мен учуп кеттим эне. Учуп кетип Стамбулга жеттим. Стамбулга жеткенде мага кабар келди. Мен уже самолетко Германияга чыгып аткан маалда кабар келди. Ушундай азыр учуу башталды депчи. Азыр эстесем, эстеси өтө оор, бирок эми үчүн айтып коюш керек. Мен эч кимге муну айта элек элем. Ошондон кийин мен чечим кабыл алдым. Германияга барбай турган болдум. Самолетко чыкпастан кайра артка кайттым дагы. Стамбулдан артка кайттым дагы. Кайрадан Бишкекке карай учтум. Кийим-кечектеримди алып келип, самолеттон түштүм. Стамбул, Бишкекте эртең менен. Концерт маалында пол жууп. Видео 14 февралда Улукман апанын Бишкекте өткөн концертинде тартылган. Анда Фриман ырдап жатканда эже полду сүртүп кеткен. Музыкант жылмайып жумушчуну кучактаган. Ташиев Кыргызстанга келди. Кече түнү президенттин пресс кызматынын мурдагы башчысы Нургазы Анаркулов УКМКнын экс башчысы келерин айткан болчу. Ал өзүнүн постуна генералдын келер келбеси боюнча ар кандай божомолдор айтылып жатканын белгилеп, тактоо киргизген. Камчыбек Ташиевдин дарылануусу толук аягына чыга электиги, бирок ага карабастан өлкөгө кайткан деген болчу. Assalamu alaikum Кыргыз элим. Ушундай Алладан ушундай сыноо келди. Şu boğazda almashtırış gerek. Assalamu alaikum, хайрымдуу кыргыз калкым. Азыркы убакта менин ниним Арсымат 46 жашында боор оорусуна жабыркап турат. Врачтар операция кылуу керектигин бизге айтты. Өзүбүздө акча каражаты жетсиз болгондугу үчүн, муну баарыңыздар билесиңер, бул операция чет мамлекетте жасалгандыгы үчүн көптөгөн каражат керек экен, өзүбүздө жетсиз болуп турат. Ошондуктан кайрымдуу кыргыз элиме сиздерге кайрылып турамын. Бир үйдүн жалгыз эркеги, биздин сүйөнгөн белибиз. Азыркы убакта абалы оор, ушу курсагы ишип, буттары шиширип турат. Дем алгандай, басканда кыйналат. Сиздерден жардам сурайм. Дуа кылсаңыздар, ушу колдон келишинче көмөгүңүздөрдү көрсөтүп коюңуздар. Өзүбүздүн өлкөсүн котором дегендер үчүн баламдын эм банкын койдук. 0226001997 Нурсултан К деп чыгат. Баарыңыздардан кайрымдуулук сурайбыз. 40.000-45 миң доллар чапчыйт деп атат. Кыргыз элим, кыргыз эч качан бири-бирин таштабаган, башына оор сыноо келгенде таштабаган. Кыргыз элим силерден 1 сом болсоң, 1 сом болобу, 10 сом болобу, 50 сом болобу, кичине жардамыңыздарды аяп, мына Рамазан айы келип калды. Рамазан айында соопчулук кылып жардам берип коюңуздар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өмүр алыды деп чыгат, акыры 14-40.